Мен өзі негізінен мынау жастар комитетінің төрағасы болуш дегеніме 3 жылдың 100 жыл өтті. 3 жылдың 100-інде мен 4-5 төрағаны көрдім. Алардың көпчілігі бөлігі баяғы ио деген сөз, бұл уақытлы деген сөзді. Гө ио болып бүтті, гө келіп кетішті. Бірақ ошолордун басымды бөлігі ошол 2011 жылы өзі жаштар комитетінің негізі түзілі ош шарында иштеп өзүнүн алгылыктуу жумуштарын көргөзчү. Кийинки төрағалар ошол жаштар комитетinin бири курашына, жаштар комитетinin баягы жаштардын бири бейчаки иш барышына, мындай айтканда жаштардын комитетinin кадыры мындай айтканда түшүп кетти да барган сайын. Ушу жаштар комитетин иштешкен жаштар комитет эмнесин түшүнбөгөн жаштар бул көбөйүп кетип барган. Ошол эле катарда бизде дагы ошондой бир сезимдер болгон. Мисалы, биз негизи университеттер иштейт жаштар комитет мененчи. Аларга ошол бизге берген сөздөрүн, мисалычы, айтканда жумуштарын, ошол кээ өткөргөн иш-чараларын адилеттүү өткөзбөгөндүктөн, айткан сөзүнө турбагандыктан, кээ нерселерди айтып туруп кылбай койгондуктан, ошол университеттердин жаштар комитетинде жаштарда мындай ичинде күмөндүү ойлор болгон. Айтканда иштешпөө жөнүндө, келбөө жөнүндө ойлор болгон. Бирок акыркы убакта өзүңүздөр көрүп атасыздар, чыныгы бир 2 айдан мурун Изат мырза келип өзү ошол калоо менен келген, баары башка экен да, бир калоо менен келген. Ошол азыр өзү ошол идеяларды айтып, мурда билесиздер, жаштар комитети карызга батып, бюджет жок болуп, бир өзү мындай жаштар комитети жөнүндө бир Facebook'тарда, социал тармактарда бир баягы Крыловдун тамсилинде болуп калышты. Өздөрү булар жаштар комитетин жоюш керек деген бир идея болсо, бирок азыр мынакей келип жакында ошо бюджетин бекитип, бир ошол азыр мен идеалды иштеп атат, бары 5, биз сүйүнүп атабыз деген алыспыз. Себеби Затекеде бул жаңы келди, ошол баштап атат, биз келип атабыз, эми көрө жатабыз ишинчи. Бирок менин оюмча бир алгылыктуу иштер алып барып атат. Жаштарды бул биринчи багыт, бул жаштар физикалык жактан өткөзүш керек, биринчи багыты. Экинчи багыты жаштарды бул руханий жактан, үчүнчү багыты бул интеллектуалдык жактан өткөрүш керек да, 3 багыттанчы. Биз биргеликте өзү негизден бул жаштар комитетинин төрагасы болгондон кийин жалпы Ошту негиздейт да. Ошто 100 миңдеген жаштар бар, иштегени бар, иштебегени бар, студенти бар, башкасы бар дегендей. Биргеликте биз көбүнчө ошол жаштарды туура багыт берүү боюнча, мисалы туура меселге түшүп кетпесин, спортко барсын, ошол интеллектуалдык билим алсын деп, атайын ошол бекер курстарды үйрөтүү боюнча, мисалы жаман жакка кетпесин, курс үйрөнсүн, тил үйрөнсүн деп. Ал эми ошол эле катарда баягы жаштар көбүнчө айылдан келген жаштар мындай туңгуйга түшүп калбасын туманга. Ошолорго бир ийгилик курстар болсун деп атайын ийгилик курстарын, дене тарбия курстарын, ошондой курстарды уюштуруп биргеликте багыт берип атабыз азыр. Ошону үстүнөн иштеп атабыз буюрса. Учурда шаардык жаштар комитетинде 12 адис иштейт. Жылдык бюджети 4 миллион 300 миң сом. Кадырман телекөрүүчүлөр, штрих көрсөтүүсүнө уланып жатат. Ал эми бүгүнкү көрсөтүүбүздүн коногу Ош шаардык жаштар комитетинин төрагасы Берк Маматов Изатбек. Ал дагы 2019 жылга жаштарга кандай иш-чаралар дегеле, жаштар кайсыл багытта иш алып барары тууралуу маек куруп жатабыз. Келиңиз анда ошол эми эле көрүп өткөндөй жаштарды кызмат менен камсыздоого жаштар комитети канчалык деңгээлде мындай бир салым кошо алат, канчалык деңгээлде шарт түзө алат? Рахмат чоң, жакшы суроо болду. Абдан бизге ушул жаштар комитетинде жаштардын идеяларын колдойбуз. Жаштар уюмдары менен иштешебиз деп келгенин эле ачык жар салдым. Ошондо бир жакшы жаш адис эми жумушка кириптир, идея алып келди. Изат ага ушундай бир жакшы идеям бар.